Палванды бактан таптым, же болбосо палванды парктан таптым. Расул ака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден соңуңуз жакшыбы? Жакшы жүрөсүзбү? Жана эфирдин башында айткандай эле көк арттын бир кырааны бар экен. Москвада өз эмгектенет экен, анан орто муундан сизге, улуу муундан Тынычали палванга көйөрмандык кылат экен. Ошо инсанга Алла ыраазы болсун. Ошол мырзанын кайрылуусу каржылоосу менен бүгүн мына сиз жөнүндө мен элге жакшы бир чыгарылыш кылып берейин деп келип сизди мына эс алып аткан жериңизден таап отурамын. Буюрса алдыңкы күндөрү Тынычали палван тууралуу дагы чыгарылыш болот. Анда эмесе сизди мына биз ат чөйрөсү чыныгы таза билек менен чапкан палван катары билебиз. Анан билбегендерге дагы тааныштырып өтөлү деп атабыз. Биринчи эле жылы туулган, балалык чак, студент кез тааныштырып, бир аз ошол жактан дагы айтып өтсөңүз. Ассаламу алейкум. Урматтуу жамаат, карамыкар биринчиден Алла ыраазы болсун. Ушунча бир кыргыздын инсандарын эл алдына алып чыгып атканыңа Алла ыраазы болсун. Мен өзүм Жалал Абад областынын Жоон Күнгөй айылынын тургуну болом. 1981-жылы төрөлгөм. Ошол жерде ошол айылда эле мектепти аяктап, ата-энемдин мындайча колунда десем болот, жалгыз уулмун. Карындаштарым бар, баардыгы турмушун кеткен. Ата-энем колунда, ата-энем карап түзөлөт. 96-жылы мектепти аяктап, ошол жылы Жалал Абад мамлекеттик дене тарбия институтуна тапшырып, айылда ийгиликтүү аяктап, анан улуттук гвардияга кызмат өтөп келдим. Ер жигиттин бир милдети мекенди коргоо барып, кыз багып келдик, армияны өтөп келдик. Андан кийин келип, анан 2005-жылы үйлөндүм. Кудайга шүгүр. Расул ака, анан дагы ат спортуна чейин дагы бир мени кызыктырган, ойлойм элди да кызыктырса керек. Мына кыргыздын кенже эпосу Курманбек Баатыр дастаны бар эмеспи? Ошол Курманбек 500дө менин билишимче жанагы жоопкерчилик доорун Курманбектин жанагы салгылашкан мезгилин сиз чагылдыргансыз, балалык кезинде мына Ачыдагы Нияз досун ойногон. Ошолго кандай барып калгансыз, ошол ролго? Ал институт окуп жүргөм 2001-жылы эле октябрь айы. Сентябрдын этеги, октябрдын башында. Анан Бишкектен режиссер келип калды. Режиссер келип физкультурный институттун балдары ошол жерде жоокердин ролун аткарып аткан. Камерскийдин балдары жана физкультурный институттун балдары. Ошол жерден кызчалардын ролунда болчумун биринчи. Анан ошол жерден үчөөбүздү тандады. Баягыдай ошонун ичинен дагы кичине сынак болуп кетти үчөөбүздүн арабызда ат миниш боюнча. Анан ошол жагынан утуп кеттим, ат миниш боюнча. Атка минип бастырган турганы, атка баягыдай минип жүргөндүн эмеси менен ошол жагынан утуп кеттим. Анан Курманбек ролун мага ошо насип кылган экен, ойноп калдым. 2001-жылы октябрь айында. Сыймыктанасызбы ушундай баатырдын образын чагылдырганыңыз менен? Албетте, мал анча-мынча жигитке насип өтө бербейт, Мен ошол өзүм дагы ошол жактын Курманбек айылынын айыл өкмөтүнүн ушу тургуну катары, конечно, Курманбек Баатырдын ролун ойногонума албетте сыймыктанасыздар. Бир миңден бир насип этип калды эми. Бул эми Алланын буйругу. Чындыгы. Анан дагы ошол жерде жана чабылган ат бар. Ошол кимин аты? Анан атты ким жыгыткан? Мен билишимче элес бас билем, арканды бутуна ороп жыгытабы, чабып баратып кандай болот эле? Ал жерде ат мен минген кой күрөңдү неме кылган, базар коргондо Кожо дегенден ат эле. Ал эми жыгылган ат Барпыта бир базар немеден алган экен, өзү түбү Архангелден ат эле. Алган атты ошол жерден баалашкан. Баалап туруп, эгерде жыгылганда ат майып болуп калса пулун берип, жок кайра туруп кетсе, ошого жөн эле гонорар берип болуп калган. Анан мен ошол жерде мен өзүм үйрөттү, мындай жыгасың деп, каскадер. Эгер мен ошодо жыгайын десем, ошол ат жыгылган боюнча Курманбек ошол жерде жатып калыш керек, бирок кыргыз үйдөн башкадан Курманбектин элеси чыгыш керек болуп калып, аны бир каскадер жыккан. Жыккан себеби ушу эки алдыңкы бутуна байлап туруп жипте тартып, анан ошо жыгыла турган мезгили келгенде баягы жипти жогору тартканда аттын
çalынып, анан мойны буралып жыгылат. Ошол кезде мен кайра как Курманбектин элеси кылып Кыргызстандан чыгып калгам. Кийинкисин бүт өзүм ойногом. Ода жооп алдым. Андан кийинки эле мына ат спортуна кирип келгениңиз, ким түрткү болгону же мына ата теңизден тарта каныңызда жана кыргызда айтып коет, палбандык өнөрү барбы, канда бар нерсе кайталайт дейт. Менин абаларым, аталарым, акаларым эле чапкан. Чоңтай атам катышып чапкан. Чоңтай атам эгер азыр машина алган болсо, бир Средний Азияга кетип калса керек эле. Анда ушул Чоңтай атам чыгып кеткенде 100 мал ошо абаларым Чоңтай атам болуп чыгып кыдырып кеткенде күздө кетип жазда келишкен да. Улакка. Күздө кетип жазда келишкен. Биягылар Каракулжа Советке чейин атчан, биягы Нокен, немеге чейин кетип калышкен да. Кыдырып ушу кайсы жерде улак болсо ошол жерге барып, конок болуп, дос күтүп, тең туш күтүп ошол жакта жүрчүкен да. Ошондой кылып Кыргыздын ушу ат үстүндө боюнда жашап өткөн экен да. Демек ата-бабалардан бери көздөй эле ат үстүндө келе жатат экен да. Ошондой эле. Жакшы экен. Анда биринчи чапкан атыңыз эсте калат, анан биринчи сизди сүйүнткөн, өзүңүз таштап алган сорунду эстей аласызбы? Ооба, албетте. Мен службадан келип, ошол жерде кандай эле улакка кызыктуу эмес элем өзү. Анан кызыгат элем, просто мындай чап эмесмин да. 5-5 чапчы элем, ичине майда. Тек улак, 5-5 эмес, тек улак да, манда 5-5 жок эле. Тек улак чапчы элем, торпок улак андай эле неме кылбайт элем. Анан үйгө барып калдык. Бизде мурун билесиздер, 2 күн улак болчу. Биринчи күнү чап улагы, кийинки күнү чоң улагы деп. Бир айылыбызда бир акабыз той берип калды. Анан чап улагына барып калдык. Барып калгандан кийин бир жерде досум десем болот, тең түшүн классташым атын берип калды. Биринчи чапканында. Элим бары көтөрүп калды, Расул келди. Ушул бир көтөрүп көрсүнчү деп калды. Анан кийин кирип көтөрүп эле өзүм салып алдым торпокту. 60 килограмм керегин деген эч ким жардам жок, салып алдым. Анан ошол жердеги жердештерим, ошол жердеги неменин айылдаштарым, акалар бар, достор бар, өлкөлөр бар. Ака чапсаңыз болот экен го деди. Анан сүрөп кетишти айыл. О, сүрөп кетишти. Анан анан 100 сом сорун алдым. Болду 100 сом. Анан ошол жерден анан кийин ичине баа суусундук куюп бердим. Анан эртеси күнү чоң улак күнү келдим. Анан бир жестен барып атамдын дүртүн алып үйгө аласыз. Расул өзү балуан, Кубаныч деген бизден. Расул келип калыпсың, кайным, сен улакка неме кылчу эмесиң деп өзүнүн улакка чаап турган атын берди. Бир күн кечке сеники деди. Анан жестендин ошо немеси менен чын атты чын көңүл менен берген үчүн багы өзүм багы эми биринчи күнү багы кызыккан үчүнбү. Ошол күнү акчалай алдым, анан бир кой таштап алдым. Ошол биринчи элесим ошол болгонда. Кийин ошол койду биринчиси деп ортого 2 бар экен, анан менен ошол жестемде союп неме кылышканда. Архангелде той болду ошол күнү. Ошо майрамды кылышкан атам менен жестемдерчи. Ошол эсимде да. Жакшы экен. Биринчи көрүнүштөр ал болгон экен, андан кийинки улай эле айта берсеңиз кайсы аттар болду, андан кийинки ийгиликтер кандай болду? Андан эми биринчи ошол айылда өзүм айылымда анан кошун айылдарга чаап жүрдүк берип. Биринчи жаңы чаап атканда. Акырында бел аша баштадыңыз. Кошун айылдарга бел ашып. Анан ошондо атам мага бир ат алып берди. Өзүбүздүн айылдан эле Карагашка ат алып берди. Жогору. Ушул улакчы кылды десем болот да мен. Эми кандай ушунчалык даражага жеткиргенимди 70-80% десем болот. Ошол аттын немеси бар да. Мени улакка конкретно үйрөтүп, эңилтип, топтун ортосунда жетип туруп, эңилтип ошол аттын немеси жок. Атам өзү таптап берет эле. Ушул жерден сөзүңүздү бөлдүм. Менде да бир суроо туулуп калды, Расул ака. Атаңыз тууралуу айтып калдыңыз. Кутман Аксакал деп Кыргызстандагы мыкты бир саяпкерлердин бири экенин билебиз атаңызды. Элден да угуп жүрөбүз. Өзүнүн да батасын алып көрүшкөнбүз барып. Ошол атаңыздын саяпкерлик өнөрүнөн ала алдыңызбы, үйрөндүңүзбү, кызыктыңызбы, сизге үйрөттүбү дегендей? Эми мындай экен да.
ата баласына үйреткенге қарағанда небересіне көбірек үйретеді. Мен саған емес, мен неберелеріме үйретемін. Анам мені ұлақтан келгенде болды балам, сен ес ала бер деп, анам өзі қарайтады. Дайыма өзі қарап, ертесіңіз өзі бастырып, сенен же аяйбы ұлақтан шашап келгенде, же қандай дейді, өзі қарайды да, бұзып қояу дейбі, өзі қарайды. Анам улак бүткөндөн кийин кара жумушта жумшай беребиз, бирок жай ортолоп калганда даже мага мингизбейт. Жүгөн салдырбайт. Башынан ноктону салат, болду, эч кимге мингизбейт. Өзү жете эле багабы, ноктотуп багап иши кылса, сен турганда ат тоюп калган болот. Эртең менен таң аман намазга турганда уже ат тоюп калган болот да. Ошол жагы бар. Ал жагын мага көп үйрөттү. Неберелериме үйрөтөм да. Кудай кааласа кийинки муун сиздин балдарыңызга өнөрүнү берем деген ниет бар экен аксакалдын. Чоң атасынын ушу неберелине берем деген ниет бар. Ушуларга үйрөтүп кетем. Жакшы экен. Сен уже улак чаптың, бирок ат таптай албайсың деп айтып калат. Жакшы экен. Андан кийин дагы комиссар деп казакта кайнап аткан атыбыз бар эмеспи? Комиссар аталган деле мен дагы айтып келемин. Буга чейин Instagram баракчама жана сүрөттөрүңүздү жарыялап келгенмин. Комиссар тууралуу дагы бир-эки ооз эстеп өтпөсөңүз болбойт эми. Макул эми ал атты унутуп болобу? Ал ат түбү атасы дагы, энеси дагы өзүнүн айылынан кулун болгон. Анан аны бир Ашым деген акабыз алган. Акабыз алып, ошол таптап, быштызына чейин бастырып, багып, таптаган. Анан чапканга келгенде сен чаптып мага берген. Анан мен аны үйрөнүп баштап, бирок ат тез үйрөндү. Элге кээ бир аттарга окшоп 1 жыл, 1,5 жыл үйрөнгөн жок. 5-6 айда эле күздүн улактарда эле уже тапталып. Биринчи жылында кадимгидей болуп кетти. 4 ай, 5 айда эле уже үйрөнүп кетти. Анан комиссар менен биринчи алган улагым эсимде. Биринчи Жалал Ата Агөзү кафесинин шефи Көкжоңак, ошол Көкжоңакка улак берген. Чоң улак берген. Анда пасат сайыш, 2 пасат сайган, 9дап сайган. Ошол жерден бир майда сорун алдым. Майда сорун эми акчалай анан кой менен алып. Экинчисинде ушу машинаны бир ташталган да комиссар. Дагы бир-эки сөздөрүңүздө мен угуп калдым эле. Комиссарга бир камчы урбай чаптым деп калдыңыз эле. Эми комиссарды мен акам мен 1,5 жыл, 2 жылга жакын чаптым. 2 жылга жакын чапканымда улакты кийинип комиссарга мингенден кончуга камчыны коет элем, салат элем, бирок улак бүткөндө алат элем да. Буга бир камчы салбадым. Мен эстегенден камчы салбадым да. Чыгарып бир мынтип бир ойнотуп коюш мүмкүн эле, бирок бир катуу салып чаппадым. Жанагындай саба баш көзгө койгулабадыңыз. Же бир жалына, же бир кулагына, же бир санын, же бир немелерин, бутарын жантып чаппадым. Катуу бир 5 килограммдык жүк менен да чаппадым да. Өзүм эле бир көрсөтүп коюш мүмкүн эле, бирок чаппадым. Ошондой бир акылдуу жаныбар десем болот да. Ушундай эле да. Өзү жанагынтип аракет кылып түшүнүшкөн адам да. Кажется, тили эле жок адамдай болуп калган да. Жакшы экен. Комиссардан кийин эле мына Кармыш деген атты көргөзүп калдыңыз, чабып көрсөттүңүз, чыгардыңыз дегендей. Сизгече мындай чындыгын айтыш керек. Кармышты сиз мингенден кийин биз дагы таанып калдык, видеого тартып калдык да. Ага чейин ачыда жүргөн ат экен. Кармышты менин иним десем, тутунган башты бир турганда иним десем, Бакыт деген иним алган. Жана Тайгаралык мырза. Ал Бакыт иним анан өзүнүн өкүл баласын атасына саткан. Архангелге Чоробай деген акабыз саткан. Анан Чоробай акабыз ошол меники күчү сеники деп. Мама мен чабап. Эми мынча айтканда баягы ат тургузуп эле белине ломду кадап койгондой да. Бир бели ийилейин деген эмеси жок. Ошондой улак тийгенде
тизгинди кармап ойлой койсоң өзү билет. Каалаган жерге. Ал жөнөкөй чапсаң чуркабайт, булак дегенден ат жетпек десем булакта. Өзгөрүлүп кетет экен да. Булак ачкандан кийин да өзгөрүп кетет. Жана Барпыда Чаңгет сайдын ичинде 50-60 аттын арасында жалыңызга булак ашып тетирип кеткен сайдын ичинде. Эстейсиз оңдонуп кеткен ат ошол жерде бир 10-15 метрге барбы? Ооба, сайдын ичинде. Ошондо сайгын боюна түшүп калганда сорунчусу келип сайга түшүп калды, жок, сорундап калды. Анан деп атканда эле бирөөсү жок. Эгерде таза кол менен болгон болсо, сай беребиз деп кыйкырды, сайлап атканда. Анан ошол жерде сайдын ичинде агып аткан сайдын ичинде бир оң келип кетти. Анан толакай болуп кетти эле, кайрып салып алды. Эл баары ушу ылдый карап кетип атканда мен жогору 2 ат жогору карап турдук эле. Ушулардын бирине. Мен салары менен кайра ушул жогору карап чыгып кетти да. Жалгыз чыкты, алып чыгып бердим. Анан артып бердик болуп атышып анан сорунчусу мен айткан сөзүмө турам деди, бирок аш берген адам капабы деп 10 000 берген. Жакшы экен. Андан кийин эле мына быйылкы улактарда бир мойнуна кызыл тасма байланган көк ат чабып калдыңыз. Ортодо кайнап атат 2 улактан бери байкап атабыз. Кимин аты кандай ат? Бул ат ошол Кайгарадан кармышты акаңге сурайга саткан Бакыт деген менин аты. Бизге келгичекти баалы аттарга кличка болуп калбадыбы? Ооба. Башка кличка экен, аны биз койбой сүйлөшүп тамашалашып сулуу болсун деп көк сулуу деп койдук. Көк сулуу. Көк сулуу деп койдук. Башка эме экен, мальчик деп коюш экен. Булат. Кайердин аты экен түбү? Түбү эң түбү келгенде бул Барпынын кызы деп атат. Бирок базар коргондо ошакта тарбияланып ошакта жүргөн ат. Бакытты келди. Булат мындайча айтканда бир эле айыбы бар. Айыбы багы көргөн эмес. Эч бир сөөгө агарып жемдеген эмес экен. Бакыт жигине келип туруп жеп бунун жемин жеп калгандан кийин мына Бишкекке барып жанагы улак болбодубу? Ошол 70 тай сайы, анан 76-жылкылар Кыргызстан боюнча 7 дубан деп улак берип, ошол улактарды ошол жерде бир 9 күндүн ичинде бир 6 улак болду. Ошого барып ойнуп жүргөн. Ошол 9 күндүн ичинде 6 күн чабылды да. Ошол эле арык этимен. Ошол эле арык этимен. Эми ан экинчи кармыш экен да. Жок, кармыштан күлүп кылат. Күлүп кылабы? Күлүп кылат. Анан там берген жерим мен неме албадым, бир иниме берип эле ака берип туруңчу атты деп эле өзгөн максат. Салып калды эле. Эми азыр айтсам мактагандай болот. Алда күбө ошо Дача сууда тартылган сетка бар экен. Ошонун артында сеткадан секирип өтүп калды. Саналуу эле бир 2 ат өттү. Бирок бул так секирип өтүп кетти. Жанындагы аттар жанды секирип, калган аттар ушу сеткадан ороп барып жыгып, сетканы бирок жыгышты, айырып кетишти. Бирок ошондо көрдүм. Так текедей эле секирип өтүп калды. Мен максат жеңил баланы көтөрүп секирип калды. Мени көтөрүп секирип өтө албаса керек эле. Сизди көтөрүп бузуп өтөт эле да сетканы. Быйыл эми Кугаз болуп күздө көрөбүз болот. Кудай кааласа иншаллах көрөбүз. Эми анан кармыш турат. Кармыштын бир айча айтканда белдүүлүгүнө там берген жерим базар коргондо жылда өтүүчү байулак бар. Байулак. Ошол жерге барып жана эмнеде бул жерде жүрүп атканда ошол жерде мага 5-чи мәрада түш келип калды мага. Анан кол менен алып салдым. Алып салып алганымда бул жагымдан бир жагыман базар коргондо бир сакалдек кишикен байлап калды, жипке байлап алды. Жагыман ачылык бирөө салып байлады. Неме? Ачылык орток, бакток жактан салды. Анан ортодо турдум. Анан маржа бес. Эки жакта чылбыр турат.
Baylam ketти анан кийин ачык эле мына көрөрмандардын айтышы мүмкүн сен деле салдым деп. Жалым немеде эгер кашымда жип жок эле. Бирок үзөңүнү чыгарып туруп салдым. Силер жипке салсаңар ушу улакты мына эми же жыгылат же алып чыгат деп мына үзөңүн алып чыгып эгер кашы илип койдум. Бар койдум балам. Мойнга алганда бир эр жигиттин иши. Жакшы экен. Анан ошол эле сөзүңүзгө улай сизди биз мына мен көбүнчө көрүп жүрөм да, видео көп тартам. Кол менен көп аласыз. Күнү бүгүнгө чейин илип аласыз. Аны дагы могу жакын кулактарда дагы эң илип алган жерлери бар. Ушул кол менен алган менен тээк менен алган тууралуу дагы айтып өтсөңүз болот. Сиз тээк салып көрдүңүзбү бир? Бул эми азыркы немеге айткан эми көрөрмандар балким айтышы мүмкүн бул деле тээк салат деп. Бирок өмүрүмдө така тээкти салып торпокту жерден така тээкти салып көтөргөн жокмун. Бирөөнүн колунан алып алышы мүмкүн така тээкти, бирок кол салып салган жокмун. Мурун илгери биринчи чыкканда бир жип тээктер бар эле. Ошондо эми биринчи жылдары чаа баштаганымда айлыбызды ошентип калгандан анан жип тээктен бир жолу салдым да, ошондо моюнга алыш керек. Бир жолу салдым, жамгыр башкалга алып салдым. Салсам ошондо бирсин бир айылда бир аксакалыбыз келди дагы. Насыл деди, балам деди. Эгерде кийин чабам десең, атыңды ушу бир элдер чабам десең тээк колдонбогун. Сага бир айтарым, эми нарагын аткарасын аткарбайсың өзүң билесиң. Эгерде тээк жок чапсаң көпкө чабасың. Тээк менен чапкан болсоң, өмүрүң кыска. Анда айылдан чыкпай эле чабасың. Деди, ошол жерде ошол аксакалдын сөзү жүрөгүмө тийди. Ошондо тээкти баштаганмын. Ушунга чейин тээк салбайм да. Ошон үчүн тээкти салбай чабалы деп кээде жаман көрүнүп көп айтып тур эле. Көп жыйындарда айтып оюңузду билдирип келатасыз, көрүп келатабыз тээк маселесинде. Демек жаштарды мындан ары дагы тээк колдонбоого чакыра бересиз. Эми албетте бул улак, бул чыныгы ер азаматтын, чыныгы балбандын оюну да бул. Кыргыздын оюну, чыныгы балбандын оюну да. Эгерде ошол жерде чындык балбандыгын көрсөтөм деген адам болсо, адам ал тээк салбайт. Билектин күчүн көрсөтөт, билектин күчү менен. Шамдагайлыгын өзүнүн. Шамдагайлыгын, билектин күчүн, аны жердеги баягы мындайча айтканда эл жүрөктүүлүгүн көрсөтөт турган. Азыркы жаштарда бар, бирок азыраак болот да, көп эле ушу тээкке болуп кетти да. Көч бара-бара түзөлөт, бирок алдыга жакшылыкка карай жылып калды уже. Мен мисалы мурунку аксакалдарга, мурунку муундагы бизден өтүп кеткен аксакалдарыбыз бар, балбандарыбыз бар. Азыр арасында аксакал болуп, кулак көрүп, ошол жерде бата берип, ошол жерде акыл насаат айткандагы адамдар бар да. Аксакалдар бар, мен ошолорго тан берем. Ошолордун ушунчалык немеси баалайын да. Жаш кезегинде көргөн балардычы. Атын атасак деле эми көп. Балар бардыгын эле бирин атсаң бири кап болуп калышы мүмкүн. Бирок ошол адамдарды тегиз айтсаң болот да, мисалы. Вот алардай билбейм биз, алардай чабам болот. Жакшы. Эми Расул ака, өзүңүз туулуп өскөн айылыңызда дагы жаш инилериңиз, өзүңүздүн купулуңузга толгон, келечегин күткөн балдардан дагы айтып өтсөңүз болот. Плюс ошол эле мезгилде улуу муундагы абаларыңыз Архангел айылынан. Архангел айылынан. Биринчи эми баягы аксакалдардан баштайын. Мен айтпадым, чоң атам, тай атам деп, ал кишилерден кийинки эле муундарымда өзүңөр көп эле адам бар. Абай деген, Кубаныч деген, Аймарак деген бар эле тааныйт да. Чаап жүргөн. Аларга тээк десең күлөт да, азыр. Баары көрүп алып, тээк болуп атаңыз деп кетип калышат да. Ошол муундагылар тарбия көргөндөр, алар ушу кол менен чаап жүргөндөр да. Ал эми жаш муундардан айтып келген болсок, азыр мына Бешкешкеде чаап атат. Экөөнүн аты Курманбек деген балдар бар. Акбек деген бар. Дагы көп эми чыгып келечат да. Бирин айтсаң бири капа болбосун деген. Көп. Кудайга шүгүр. Эми кыргыздын ичине бир атым бастырып неме болуп келечат. Эми секин чекеге чыгып чаап анан таанылышат да.
жакшы экен. Жакшы экен мынакей бүгүн Расул Палван аке өз менен бир топ жакшы маек курдук. Жакшы сөздөр болду деп ойлойм. Эми Расул аке бизди көрүп аткан жамы кыргыз элибизге, жигиттерге калоо тилек болсо айтып өтсөңүз. Не дейсиз, кыргыз элибизге эң биринчиден тынччылык болсун, мамлекетибиз тынч болсун, элибиз жерибиз тынч болсун. Эч качан бир жамандык көзө ыстамы болбосун, табыйгырсыз болбосун, болуп аткан согуштар болбосун, тынччылык болсун да. Жер жүзүндөгү тынчтыктын уюп турган жери Кыргызстан болсун. Анан ушул Кыргызстанда ата бабанын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү болгон ат кармаганда ар бир кыргызга, ар бир ер азаматка насип болсо. Таптаганды, ат мингенди айтат го, бул эгер бала өстүрсөң, жаа тартканды, сууга сүзгөндү жана аттын иштилептерчи. Ар бир кыргыздын, ар бир мусулман ошо аттын минге насип болсун. Жана ушул болуп аткан ушу көкбөрү улак оюнубузда ар бир кайсыл жерде болбосун таза болсун, тынчтыкта өтсүн. Ошол берген адам дагы, барган адамдар дагы ыраазы болуп кетсин. Баягы уруш талаш болбосун. Мен чоңмун дебесин. Эң каалабымыз ошол жерде чаап аткан чыныгы балбандарды барктай турган улак болсун да. Тээк жылбыры жок, урушу жок, көпчүлүгү жок. Кээ бир адамдар бар, жалгыз чабандар бар. Кээ бир адамдар бар, көпчүлүк. Ошондой балбанды барктай турган улактар боло берсин. Чыныбы балбан баркталсын. Чыныбы бала, билегинде күчү бар, барктуу мындай адамдарды барктай турган ушу улактар боло берсин. Айтканыңыз келсин. Балбан аке, сизге дагы ден соолук, ийгилик.